Темирбек Асамбеков. Садыр Жапаров бул кызматка келүүгө моралдык акысы жок. Бүгүн 7 октябрда Мекен ынтымагы, Чоң Азат, Ыйман Нуру, Орто жана Реформа партиялары журналисттерге жыйын өткөрүп, алар түзгөн элдик координациялык кеңеш өкмөт башчынын ордуна Садыр Жапаровдун талапкерлиги көрсөтүлүүсүнө каршы экендигин билдиришти. Мекен ынтымагы саясий партиясынын лидери Темирбек Асамбеков Садыр Жапаровдун бул кызматка келүүгө моралдык акысы жок экендигин айтты. Садыр Жапаров 6-чакырылыштагы депутаттар менен тымызын чогулуп алып, өзүн өкмөт башчылыкка көрсөттү. Булардын өкмөтүнө биз каршыбыз, эл каршы чыгат. Ошондуктан биз аларга саясий принциптерди бузуп жатасыңар, токтоткула, элдин аң сезимин адаштырып, тополоңго алып барууну токтоткула деп талап кылдык. Биздин координациялык кеңеш азыркы өкмөт иштей берсин, коопсуздукту сактап берсин деп сунуш кылып жатабыз, дейт Асамбеков. Эске сала кетсек, 4 октябрда парламенттик шайлоого 16 партия катышып, 4 партия өткөн. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон 12 партиянын лидерлери жана талапкерлери эртеси 5 октябрда Бишкектеги Ала-Тоо аянтына чогулуп, добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну жана кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Түн 1 окумга чейин милиция митингчилердин тирешүүсү болуп, 3:30 ак үй алынган. Андан кийин УКМК алынып, камакта отурган Атамбаев, Ибраимов, Исаков, Сатыбалдыев жана Жапаров бошотулган. Кагылышууда жаракат алгандар болуп, 19 жаштагы бала каза болгон. Дагы бир белгилей кетчү нерсе. 6 октябрда 8 партия өзүнчө координациялык кеңеш түзгөн. Ага Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров төрага болуп шайланган. Ал эми Мекенчил партиясынын лидери Камчыбек Ташиев жана анын Садыр Жапаровдун тарапташтары Достук мейманканасында чогулган 62 депутаттын сессиясына катышкан. Анда жаңы спикер премьер-министр шайланган. Абдылдаев, мурдагы спикер Дастан Жумабеков менен премьер-министр Кубатбек Боронов өздөрүнүн арызынын негизинде кызматтан кеткендерин айткан. Бул жыйындан кийин Садыр Жапаров КТРКга барып, элге кайрылуу жасаган. Министр Азамат Жаманкулов. Митингчилер түндө биздин мекемеге келишип, ал жактагы бошотууну, кызматты тапшырууну талап кылышты. 6 октябрда Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов кызматтан кеткени, анын ордуна Кыргыз Республикасынын эл артисти музыкант Курмангазы Азыкбаев келгени тууралуу маалымат социалдык тармактарга тараган. Кийинчерээк министрликтин мекемесинин маданият өкүлдөрү чогулушуп, узун талкуу болгон видео тарады. Анда маданияттын абалы тууралуу кеп козголуп, нааразычылыктар айтылып, жыйындын соңунда Азамат Жаманкулов кызматын уланта турганы айтылат. Талкуу жараткан маалымат боюнча министр Азамат Жаманкуловго байланышканыбызда көтөрүшчүлөр келип, кызматты тапшырып кетүү үчүн талап кылганын айтат. Митинг болгон күнү мекемени кайтаруу үчүн министрликтин кызматкерлери калганбыз. Митингчилер түндө биздин мекемеге да келишип, бул жакты бошотуубузду, мага кызматты тапшырууну айтышты. Ортодо тартышуу болду. Бизге тынчтык керек. Кресло меники эмес, элдики деп кызматкерлер менен мекемеден чыгып кеттик. Андан кийин эле Курмангазы Азыкбаев министрдин милдетин аткаруучу болду деген кептер чыгып кетти. Көп өтпөй маданият өкүлдөрү чогулуп, ага мен да катыштым. Курмангазы Азыкбаев министрдин креслосун тартып алайын деген ою болбостугун, митингчилер мекемени талаптонуп кетишпесин, көзөмөл кылып отуруңуз дегенинен келип отурганын айтты, деди ал. Булак Супер КЖ. Садыр Жапаровго каршы митинг өтүп жатат. Азыр башкы аянтта жаштар Садыр Жапаровго жана эскилердин кайра бийликке келишине каршы митинг өткөрүп жатышат. Булак Лайк КЖ. Сооронкулова. Садыр Жапаровдун артында Жээнбеков, Матремов кланы турат. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова 6 октябрь күнү кечинде болгон дайындоо чечимдерин мыйзамдуу деп эсептебейт. Бул боюнча саясатчы атайын билдирүү жасады. Эч кимге маалымат бербей эле депутаттар чогулуп алып жыйын өткөрүшкөн. Ага катышкандардын көпчүлүгү Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партияларынан Жогорку кеңештин 7-чакырылышына талапкер болгон депутаттар экен. Бул өтө чоң шектенүү жана кооптоону жаратууда. Кечээки жыйынга катышкандардын артында Жээнбеков менен Матраимовдардын кланы турушу мүмкүн деп эсептейбиз. Төңкөрүштү кайсы бир саясий күчтөргө ыйгарууга болбойт. Революцияны эл жасады. Бийлик да элдики. Юридикалык бардык эрежелер бузулду. Жогорку кеңештин отурумунун кворуму болгон жок. Өкмөт башчы менен спикерди шайлоо өтө одоно мыйзам бузуу менен ишке ашты. Мындай башаламандыкка жол бере албайбыз. Биз депутат Мыктыбек Абдылдаевди бийликке умтулган ар кандай күчтөрдүн кол жолугу болбой, спикерлик кызматтан баш тартууга чакырабыз. Алар бийликти басып алышты. Дайындалган өкмөт башчы менен спикердин мыйзамдуулугун тааныбайбыз.
Сооронкулова баш болгон топ өкмөт үйүнө барып, бийликтин мыйзамдуу орношун талап кылышаарын билдирди. 6 октябрда Жогорку Кеңештин депутаттары кезексиз жыйын чакыруу үчүн кол топтоп 2 жерде чогулду. Достук мейманканасында чогулган депутаттар тобунун жыйынына 6 чакырылыштын вице-спикери, Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери Мирлан Бакиров төрагалык кылып, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жана өкмөт башчы Кубатбек Боронов өз кызматтарынан ыктыярдуу кетүүнү суранган арыздарын тааныштырып, жаңы өкмөт башчы жана спикерди дайындоо процедурасы жүргөн. Ага ылайык Жогорку Кеңештин 6 чакырылышына спикер болуп Мыктыбек Абдылдаев жана өкмөт башчылыгына Садыр Жапаров көрсөтүлгөн. Булак Азаттык KG. Мадумаров: Садыр Жапаров адилетсиз күчтөргө курал болуп жатат. 4 октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыккан 8 партиядан турган координациялык кеңештин төрагасы Адахан Мадумаров Садыр Жапаровдун өкмөт башчылыкка көрсөтүлгөнүн тааныбайт. Мадумаров мындай пикирин Азаттыктын эксперттер талдайт программасынын 7 октябрдагы чыгарылышында билдирди. Садыр мырза шашпаса болмок. 2-3 саясий күчтөрдүн аркасы менен премьер-министр боло калам дегени туура эмес. Анын акыркы кадамдары артында ишеничтүү күчтөр турганынан күмөн жаратып жатат. Ал сырттагы кандайдыр бир күчтөргө куурчак болуп берип жатат. Адилеттүүлүк деп кыйкырып жүрүп, кайра өздөрү ошол адилетсиз күчтөргө курал болуп берип жатканына жол болсун. Ушул тапта өкмөт үйүндө парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон партиялар чогулуп, убактылуу өкмөт түзүү маселесин карап жатышат. Ал арада Садыр Жапаров маалымат жыйынын куруп, өзүн легитимдүү өкмөт башчымын деп жарыялады. Аны колдобогон саясий топтор жана жаштар кыймылдары 7 октябрда Ала Тоо аянтында митинг өткөрүп, өздөрүнүн талапкерлерин сунушташты. Каршы тарап Садыр Жапаровду Жээнбековдор менен Матраимовдордун кландары менен жең ичинен сүйлөшүп алды деп күнөөлөп жатат. 6 октябрда Достук мейманканасында чогулган депутаттар тобунун жыйынына 6 чакырылыштын вице-спикери, Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери Мирлан Бакиров төрагалык кылып, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жана өкмөт башчы Кубатбек Боронов өз кызматтарынан ыктыярдуу кетүүнү суранган арыздарын тааныштырып, жаңы өкмөт башчы жана спикерди дайындоо процедурасы жүргөн. Ага ылайык Жогорку Кеңештин 6 чакырылышына спикер болуп Мыктыбек Абдылдаев жана өкмөт башчылыгына Садыр Жапаров көрсөтүлгөн. Булак Азаттык KG. Тилек Токтогазиев: Биз Садыр Жапаровду өкмөт башчы катары тааныбайбыз, жаңысын түзөбүз. Биз жаштар Садыр Жапаровду өкмөт башчы катары тааныбайбыз. Бул тууралуу Ата Мекен партиясынын мүчөсү Тилек Токтогазиев өкмөт үйүнүн ичинде билдирди. Анын айтымында Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев эски саясатчылар. Биз жаңы өкмөт курамын түзөбүз. Буга чейин мен дагы алар улуу, тажрыйбалуу деп ойлочумун. Канча министрлик менен иштештим. Алардын деңгээлин көрдүм. Бул жерде мен ишеничтүү адамдар менен өкмөттүн курамын түзөбүз. Чет жерде окуп, билим алып жүргөн жаштарды Кыргызстанга келип, эл үчүн иштөөгө чакырам, деди Токтогазиев. Бүгүн 7 октябрда Ала Тоо аянтында кайрадан митинг башталган. Алар жаштарды бийликке аралаштырууну, президентке импичмент жарыялоону талап кылышкан. Булак Медиа Центр. Сооронбай Жээнбеков: Ак үйгө чабуул жасагандарга күч колдонгон жокмун. Мамлекет башчы жерлерде митингке чыгабыз деген мекендештерин токтотконун белгиледи. Ал ошондой эле жаштар бийлик талашкан улуу агаларына үлгү көрсөтүп жатканын кошумчалаган. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү саясий кырдаалга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстаныбыз эң татаал мезгилди башынан кечирип жатат. Бирок кемеңгер элим, бул татаал кырдаалдан дагы аман эсен чыгабыз деп бекем ишенем. Бир дагы бийликчи кызмат адам өмүрүнөн бийик эмес. Билесиздер, адам өмүрүн тобокелдикке салбоо үчүн Ак үйгө чабуул жасагандарга каршы күч колдонгон жокмун. Митингке чыккандарды күч менен тынчыталы деген каттуу талаптарды койгондор да болду. Муну четке кактым. Анткени бул кагылышка алып келмек. Өзгөчө абал киргизүү жөнүндө даярдалган жарлыкка да ушундан улам кол койгон эмесмин, деди президент. Ал ошондой эле жерлерде митингке чыгабыз деген мекендештерин токтотконун белгилеген. Бизге азыр жаат болуп бөлүнүү канчалык коркунучтуу экенин көрүп турабыз. Урматтуу мекендештерим, бийликке жетүүнү каалагандар эңсегенине жетишти. Эми көчөгө чыгып жаткандарды, аларды уюштургандарды, саясий лидерлерди укуктук талаага кайтып келүүгө дагы бир ирет чакырам. Ушул татаал мезгилде жарандык бийик позициясын көрсөткөн акылы тунук жаштарыбызды өзгөчө бөлүп айткым келет. Түнү бою уйку көрбөй, жарандардын жана мамлекеттин тынчтыгын, мүлкүн сактаган эмгеги үчүн ыраазычылык билдирем.
Кимдин баалуулуктары кандай экенин акыркы 2 күндө так даана көрө алдык. Силер жаштарыбыз бийлик талаш менен алек болуп отурган улуу ага эжелериңерге бул күндөрү татыктуу үлгү көрсөтүп жатасыңар. Силер бийлик мансап, кызмат эмес, Кыргызстандын өзү керек экенин дагы бир жолу көрсөттүңөр, деди президент. Ал бардык тараптарга сабырдуулук, токтоолук каалай турганын айтты. Мамлекеттин кызыкчылыгын өз кызыкчылыгынан жогору коюуга чакырам. Мыйзам талаасына кайтып, ынтымак менен бул абалдан чыгалы. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстанда тынчтыкты камсыз кылуу, коомдук тартипти орнотуу бүгүнкү күндүн биринчи милдети болуп турат. Бириккен аракеттер менен бул абалдан чыгып кетерибизге ишенем, деди башчы. Ал ошондой эле өлкөдөн өткөн дөөлөт жоктугун кошумчалады. Булак Спутник KG. Акыйкатчы Токон Мамытов саясий партияларга укуктук талаага кайтууга чакырды. Акыйкатчы Токон Мамытов саясий партияларга кайрылуу жасады. Чечим кабыл алып жатканда оюңарда сезим, эмоцияларыңарда Кыргызстандын коопсуздугу жана келечеги биринчи орунда туруп, иш-аракеттериңер менен акыйкатчылыкка жетүүнү максат кылгыла, дейт Токон Мамытов. Анын айтымында баш мыйзам жана конституциялык укуктарды сактамайынча укуктук жана тынччылык нугуна кайтып келүү мүмкүн эмес. Кыргызстандын коопсуздугун жана эгемендүүлүгүн сактоо мүмкүн эмес. Акыйкатчылык үчүн күрөшүп жатып, өлкөбүздүн коопсуздугу жана баалуулуктарын сактоо жөнүндө унутпагыла, терс эмоцияларга алдырбагыла. Антпесе кыргызстандыктар үчүн анын кесепети оор болуп калышы ыктымал, дейт Токон Мамытов. Кыргызстандын башынан өткөн 2 ыңкылаптан кийин өлкөбүздүн экономикасы оор жоготууларга дуушар болду. Кыргызстандыктардын жашоосу ал ыңкылаптардан кийин жакшырып кеткен жок. 3-чү ыңкылап биринчи экөөнүн каталарын кайталабасын. 4-октябрдагы шайлоо таза өткөн жок. Силер элдин мүдөөсүн бийликке жеткиздиңер. Саясий партиялар укук талаасына кайтып келип, мындан ары тынчтык, мыйзам жолу менен кетүүсүнө чакырам. Өз мүдөөңөрдү гана аткарбастан элдин үнүн да уккула, деп кайрылды Токон Мамытов. 4-октябрдагы шайлоонун жыйынтыгына каршы митинг өтүп жатат. Учурда Бишкектеги абал тынч элек. Булак Назар Ньюс.